кылмышкерлер коопсуз камералар аркылуу кантип кармалат? Ошол иштөөгө жарыяланган жаран өтө турган болсо, звуковой оповещение берет. Кылмышкердин жүзүн кантип тааныйт камера? Ана фоторобот деген болот. Эң аз убакытта, канча убакытта кылмышкерди тапса болот? 1 секундта 80 сүрөттү обработка кылат. Сиздер иштеп аткан кишиге окшош киши өтүп баратат деп туруп маалымат берет. Талаларда анан шаардын чеке жактагы конуштарына көбүрөөк Азыркы убакытта эмне болуп атканын көргөнү мүмкүнчүлүк бар. жарандардын купуялуулугун сактоодо канчалык кепилдик берет? Элдер ойлойт, камеранын жанынан өтүп кетсе, все полностью аты жөнү бүт бары чыгып калат экен деп. Андай эмес. Көпчүлүк уурулар табылбай калат экен да. Кылган кызматыбыз менен, иш аракеттерибиз менен толук жана көрсөтүп айтып берип атабыз. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, кабарда Маяк көрсөтүүсүндө өлкөдөгү коопсуз шаар долбоору анын кылмыштуулукту ачууда таасири тууралуу кеп кылабыз. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Мадинова алып барам. Биздин бүгүнкү Маяктын коногу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги Алмаз Батырбаев. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мына биринчи эле суроону мына өлкөдөгү акыркы резонанстуу окуялардан баштагым келип турат. Ошол эле Айсулунун өлүмү жана Ак Ордодогу 2 адамды өлтүрүүгө шектелип кармалган кылмышкерлер ушул коопсуз шаар долбоорунун негизинде табылганы айтылып жатат. Негизи эле ушул кылмышкерлер коопсуз камералар аркылуу кантип кармалат? Ошону айтып берсеңиз. Саламатсызбы дагы бир жолу. Эми сөздүн башында мынтип не кылсак болот, коопсуз шаар деп киргизгенден баштап, жалпысынан бул тармак 2015 жылы 103 мыйзамдын негизинде коопсуз шаар деп туруп, Бишкек шаарынын аймагында, анан Ош областынын аймагында киргизилген болчу. Андан кийин 2022 жылы Ички иштер министрлиги тарабынан жогорку кеңешке бул мыйзамдын жайылтуусун жалпы республика боюнча жайылтылган. 103 мыйзамдын негизинде жалпы коомдук жайлар видео камера, тышкы видео байкоо камераларды орнотуу иш аракеттерин жүргүзүлсүн, иш аракеттери жүргүзүлсүн деп тапшырма берилип киргизилген. Ошондон тартып Ички иштер министрлигинде коомдук коопсуздук кызматына кырдаалдык борбор. Мурда эсиңизде болсо керек, 2019 жылы коопсуз шаар деп Бишкек шаарынын аймагында эле 4 районду камтыган 60 камера менен коопсуз жанагы кырдаалдык борбору ачылып, ошол жерде көзөмөл жүргүзүлүп турган. Андан кийин биздин министрибиз Улан Момаканович Ниязбековдун демилгеси негизинде жалпы республика боюнча бут нерсени жайылтып, ушундай сыяктуу кырдаалдык борборлор ачылып, көзөмөлгө алынып каралып турулат. Именно ушул 103 мыйзамдын негизинде республиканын аймагында бүт жана жеке менчиктерине карабастан коомдук жайларга, эл көп чогулган жерлерге, соода борбор, базарларга, автобекеттерге, площадьтарга бүт барына видео байкоо камералары орнотулуп, жалпы тутумга кошулуп, ушул кырдаалдык борбордо көзөмөлдөнүп каралып турулат. Азыркы күндө жалпы республика боюнча ар бир областта ушундай чакан кырдаалдык борборлор бар. Кызматкерлер күнү-түнү 24/7 деп не кылып коет, 24/7 күн сайын жумуш алып барышат, кезеги менен, посменно. Анан кийин азыр берген сурооңуздар боюнча жалпысынан Ички иштер министрлигинде система бар. Система база айыс розыск деп. Бул кылмышкерлер жалпы кылмышкерлер жана издөөгө жарыяланган кылмышкер болобу, анан кийин жана дайынсыз жоголгондор болобу, бүт бары ошол базага киргизилет. База күн сайын биздин программада обновляция этилип турат, жаңыланып турат. Анан кийин ар бир если биздин жанагы видео байкоо камеранын тушунан ошол иштөөгө жарыяланган жаран өтө турган болсо, звуковой оповещение берет кызматкерлерге. Кызматкерлер ошону үндүү оповещениядан кийин сразу көңүл буруп карашат, кайсыл жактан өттү, кайсыл убакытта өттү. Жанагы кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлерине тапшырмаларды берип, же болбосо жанагы күзөт кызматынын кызматкерлери кезметте тургандарды ошолорго тапшырма берип, кармоо иш аракеттерин жүргүзүшөт. Барып ошол жанагы издөөдө жүргөн жаран кармалгандан кийин аны
аймактык жана ички иштер органдарынын бөлүмчөсүнө алып барып өткөрүлүп берилет. Андан кийин уже талдоо жүргүзүп, кайсыл жак инициатор розыска деп коет. Бул жерде жанагы областтардан издөөдө жарыялангандар деле шаар ичинде жүрүп калышы мүмкүн. Или болбосо бул жерден шаардан издөөгө жарыяланган нелер кылмышкерлер же болбосо жанагы дайынсыз жоголгондор областтарда болуп калышы мүмкүн. Ошол жактан кызматкерлери кармоо аракеттерин жүргүзүп, анан кийин инициатор менен байланышып, сиздин издеп аткан кишиңиздер бул жакта жүрөт деп маалымат берип, ошол кызматкерлер келип алып кетишет анан кийин. Мисалы, бул бир кылмышкер боюнча сиздерге чалуу түштү да, так ушул деп аты жөндөрү биринчи түшөт да айтылат, же кылмышкердин жүзүн кантип тааныйт камера? Кылмышкердин жүзүн таандаган боюнча бул жанагы арыз түшкөндөн кийин тергөө амалдары жүргүзүлөт. Тергөө амалдары жүргүзүлүп, анан кийин ошол кылмышкер аныкталат. Эми по фоторобот деген болот, кандай нелер болот, ошону если жабыр алуучу толук кандуу эсте кала турган болсо, ошо фоторобот негизинде фамилия, аты жөн или обстоятельства жанагы сүрөтү калып калабы кандай болот, ошол учурда именно аты жөнүн аныктап туруп, анан кийин ошол аты жөнүнүн негизинде издөөгө жарыялат. Издөөгө жарыялангандан кийин жанагы жогоруда айтып кеткендей биздин базага киргизилип, жана АИС розыск базасына. Анан кийин камералар аркылуу издөө башталат. Бул ошол кылмышкер кайсы жерде жүрсө дагы камера ошол жүзүн фиксировать этип турат, Ушундай болуп силерге жана сигнал келет деп атпайсызбы? Ошол сигнал кандай болуп келет? Мисалы, мындай жарандар түшүнбөйт да, бул камерадан жүзүн кантип таанышы мүмкүн, кантип сигнал келет, булар кантип аныкталат? Жок, ал эми өзүнчө бир программа. Ал именно технический программа, ал боюнча эми токтоло кете турган болсок, ал аябай эле узак маек болуп калат. Бул болсо жанагы адамдын жүзүндө 70тен ашык рецепторлор бар. Камера идентификация кылып окшоштурат. 1 секундта 80 сүрөттү обработка кылат. Жалпысынан республикада болжол менен айта турган болсок, 5000ге жакын издөөгө жарыяланган адам болсо, ошолордун бүт барын сүрөтү бар болгон болсо, бүт бары ошол базага киргизилет. Анан кийин ошол сүрөттөрдүн арасынан талдоо жүргүзүп, камера өзү жанагы система талдоо жүргүзүп туруп, анан кийин сиздер издеп аткан кишиге окшош киши өтүп баратат деп туруп маалымат берет. Звуковое оповещение. Маалымат берет. Ошол жерде кырдаалдык борбордо отурган кызматкерлер көңүл буруп карап, анан кийин биздин издеп аткан кишиге дал эле окшош экен. Нарядты кайсыл жерде жүргөн патруль кызматкерлерин же кызматкерлерди жөнөтөлүк деп, анан тергөө тобу болобу, жана служба охрананын кызматкерлери болобу, же патруль кызматкерлери кайсылсы жакыныраак болуп турган болсо, ошол кызматкерлерди жөнөтүп, тапшырма берип, ошону кармоо иш аракеттерин жүргүзүшөт. Демек, бир учурда бир нече окшош адамды чыгарып берет турбайбы ал, Анан бул камера аркылуу эң аз убакытта, канча убакытта кылмышкерди тапса болот? Мисалы, силердин ишиңердин практикалык негизде канча убакытта, эң аз убакытта, канча убакытта табылды эле? Эң аз убакытта, если программага толугу менен киргизилген болсо, с момента, если кайсыл жерден ушул издөдө жүргөн жаран камералардан өткөн болсо, сразу эле карап аныктаса болот. Кечөөнү жанагы эмне боюнча октябрдын башында издөөгө жарыяланган кылмышкер Ош областынын аймагында буквально 3-4 күндүн ичинде эле табылып не кылынды. Мисалы, өткөндө сиздердин өкүлүнөн келгенде 20 мүнөттө тапканга болот дейшти да, ошо мүмкүнбү? 20 мүнөт, эң аз 20 мүнөттө таап койсо болот кылмышкерди. Базага киргизилип калган болсо эле табылат. Камералардын жанынан өтсө табылат. Азыркы тапта бизде жалпы республика боюнча 3000ден ашык камера бар дедиңиз, Анан Бишкекте канча камера бар? Бишкекте 1000ге чукул камера бар. Бул нерсе жалпысынан министрлер кабинетинин токтомунун негизинде, 352 токтомунун негизинде расширение зон географического охвата камер видеонаблюдения деп жергиликтүү бийлик тарабынан, андан тышкары ички иштер органдары кызматкерлери тарабынан талдоолор жүргүзүлүп, кайсыл жерге дагы камера коюш керек экенин аныктап,
талдоонун негизинде ошол кошумча не кылып туруп камералар коюлуп атат. Жанагы коюлган камералар бүгүнкү күндө жана 3000 камера ал чектелип акыркы чекит эмес. Ар бир жанагы административный территориальный делениялардын негизинде жанагындай жаңы конуштар көбөйүп баратат. Ошол жерлерге бүт баарын жана талдоо жүргүзүп туруп, талдоонун негизинде кызматкерлер нелерин берет. Жергиликтүү бийлик менен ошол маселени чечишип азыр карашып атат. Кайсыл жерге дагы керектүү экен камера. Анан кийин күн сайын камеранын саны өсүп атат. Жалпы республика боюнча. Биздин жанагы мүмкүнчүлүк, камеранын мүмкүнчүлүгү жалпысынан республиканын азыр булун бурчунда бүт баарында толугу менен бар. Азыркы учурда онлайн режимде Ысык көлдүн Караколдон баштап Баткендин жана Сүлүктө шаарына чейин толугу менен азыркы убакытта эмне болуп атканын көргөнү мүмкүнчүлүк бар. Ошол аймакталардын баардыгы ким кайсыл жерде көзөмөлдөнөт? Бишкектеби? Кантип көзөмөлдөйсүздөр бир учурда? Аны бир учурда көзөмөлдөгөн ошол Кырдаалдык борбор. Кырдаалдык борбор ачылган жалпы республика боюнча Бишкек шаарынын аймагында, анан Ош областынын аймагында 2 Кырдаалдык борбор бар. Түштүк аймак, анан кийин Бишкек шаарында. Бишкек шаарындагы болсо бул эң негизги Кырдаалдык борбор. Ушул жерде толугу менен бүт республика боюнча орнотулган камераларды көзөмөлдөп турган мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары, жана жогоруда айтып кеттим эле, ар бир областта ушундай чакан Кырдаалдык борборлор ачылып, өзүнө тиешелүү камераларды көзөмөлдөп турган мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, акыркы окуялар бул сиз өзүңүз деле көрүп билип атсаңыздар келет. Эми булар бизге караганда сиздер жакшы билесиздер да. Айрыкча зордуктап өлтүрүү фактылары шаардын ээн талаларда, анан шаардын чеке жактагы конуштарына көбүрөөк мындай кооптуу экени байкалып атат да, көргөзүп атат кооптуу экенин, аймак экенин. Анан ушул жерлерге камераларды орнотуу мүмкүнбү? Негизи ээн талааларда көпчүлүгү эми адамдар көбүрөөк жүргөн жерде орнотулат да камераларчы. Ээн талааларда орното аласыздарбы? Мүмкүнбү негизи камера орнотуу? Албетте, ээн талааларда деле эң биринчи жанагы тур сезон учурунда Бишкек, Нарын, Торгарт, Ысык көл областынын аймагында бүт ошол жол жээктеп камералар, видео байкоо камералары жана ГАИ кызматкерлеринин жол коопсуздугун камсыздоо максатында видео камералар орнотулуп, ишке киргизилип, толугу менен иш алып барууда. Ошол сыяктуу эле ошол ээн тала деп айтканда таза эл жок жер эмес, именно инфраструктура бар боло турган болсо, ал жолдун боюнда инфраструктура биздики жана линия электропередач жолдун жээгин менен кеткен. Ал жерлерге да в принципе мүмкүнчүлүк бар орноткон видео байкоо камераларда. Анан сиз айттыңыз, кылмышкерлерди камера жүзүнөн таануу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анан көпчүлүк жарандарды ойлондурган бул адамдардын жүзүн тааныган камера бул баягы жарандардын купуялуулугун сактоодо канчалык кепилдик берет деген суроо бар да. Көп учурда ошол жанагы суроолор именно ушул купуялуулук боюнча жалпысынан мен башында эле сөзүбүздүн башында айтып кеткенмин, жанагы жалаң гана издөөгө жарыяланган кылмышкерлер, дайынсыз жоголгондор, ошолордун эле маалыматтары толугу менен киргизилет. Элдер ойлойт, камеранын жанынан өтүп кетсе, все полностью аты жөнү бүт баары чыгып калат экен деп. Андай эмес. Андай эмес. Бул именно бизде ички иштер органдарында ошол издөөгө жарыяланган кылмышкердин жана нелердин дайынсыз жоголгондордун маалыматтары толугу менен киргизилет. Анткенин себеби жанагы бирөөнү тууганыңды жоготуп алсаң, сүрөтүн көтөрүп барасың, аты жөнү мындай эле, кийингени мындай эле деп арыз менен кайрыласың ички иштер органдарына. Ошондо уже толук кандуу маалыматы чыгат. Кайдан жоголду эле, кайсыл жерде жүргөнү аныкталып, анан камералар аркылуу аныкталат. Көп учурда элдер ойлойт экен, бүт баары ошо камеранын жанынан өтсөң эле бүт фамилия, аты жөнүң, жашаган жериң бүт баары чыгып калат деп. Ал туура эмес маалымат. Ошо эч бир жана кам санабай басып не кылса болот. Самое главное, мыйзам чегинде жүргөн киши болсо,
эч бир коркунучу жок. Жарандарды сизден ошол суроолор болчу. Анан негизи мен ушул жерден сурагым келип атат. Уурулук боюнча көпчүлүк учурда бул камера менен жанагы майда уурулук кылгандарды, эми ири уурулук кылгандарды эле бар экен. Бирок эмнегедир Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылган учурда көпчүлүк уурулар табылбай калат экен да. Бул учурда мындай камера менен иштесе болбойбу? Майда уурулук кылгандар көп эле болот экен. Арыз менен кайрылсаң баягы жыйынтык жок деген нааразычылыктар бар да. Майда уурулук дегенде эми эл көп чогулган жерлерде жанагындай чөнтөк уруу тиги эмнелер боло турган болсо, ошол эле үйдүн ичине кирген уурулар бар, бирок негедир табылбайт экен ошолор. Ар бир жанагы тергөө амалдарынын негизинде, Ички иштер министрлигинде тергөө амалдарынын негизинде жанагы кылмышкердин жүзү бир кандай бир электронный носительге түшүп кала турган болсо, аны издеп не кылса болот. Анан кийин уурулуктарды көп учурда жана кирип келгенде адамдын жүзү калып калбайт экен да. Ошол себеп камеранын объективине түшүп калган учурлар боло турган болсо, өз убагында кармап иш аракеттерин жүргүзгөнү мүмкүнчүлүк бар. Мындай жана үйгө кирип түн жарымда не кылды деген аларды эми тергөө амалдарынын негизинде ошол болжол менен ким боло турган болсо, ошону аныкталып, кичинекей маалыматы боло турган болсо, издөө жараласа болот. Эми ууру келгенин көпчүлүгү көрбөй деле калат да. Бул учурда кантип табылат? Аны биздин жанагы кылмыш иликтөө кызматкерлери тарабынан иликтөөлөр жүргүзүлүп туруп, бүт баарын карап, ар бир жанагы кылмышкерлерди издеп, сурамжылоонун негизинде, сот запросунун негизинде ошону барып издеп табып кармашат. Аны тергөө амалдары жүргүзүлгөн учурда тергөөчү өзгөчө тапшырма берет. Аймактык тескөөчүлөргө, тиги жана опер кызматкерлерине тапшырмаларды берип, ошо тапшырмалардын негизинде бүт баары өз тармагы боюнча толук кандуу жумуш жүргүзүп, анан кийин издөө иш аракеттерин аралап аныкташат. 2019-жылдан бери мына быйыл 6 жыл болуптур ошол долбоордун киргенине. Ушул аралыкта канча кылмыштын бети ачылды? Кылмыштуулуктун бетин ачуу канчалык жыйынтык бере баштады? Бул боюнча мындай айта кетсек болот. Жалпысынан мурда кылмыш окуялар, жанагы кылмыштуулук кескин түрдө азайды. Андан кийин именно мына видео байкоо камералары киргизилгенден 2021-жылдан баштап, кырдаалдык борборлор ачылып, ишке киргизилгенден баштап, коомдук жайларда, эл көп чогулган жерлерде мыйзам тартип бузуу фактылары кескин түрдө азайды. Азыркы күндө айта кетсек, статистика эмне кыла турган болсок, 40-45% кылмыштуулук именно коомдук жайларда азайды. Жалпысынан 2025-жылдын отчеттук мезгилинде кызматкерлер тарабынан республика боюнча 4314 факт аныкталып, анын ичинен 3469 кылмыштардын бети ачылды. Бул жыл башынан бери. Ооба, жыл башынан бери 9 айдын ичинде болуп аткан маалымат. Анан сиз ушул Ички иштер министрлигинде иштеп аткан кызматкер катары Кыргызстанды канчалык коопсуз өлкө деп айтат элеңиз? Азыркы күндө коопсуздук тарабынан мүмкүн болушунча иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Толугу менен эле коопсуз деп эле эсептегенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр сиз өзүңүз деле жакшы билет болушуңуз керек. Жарандар тарабынан Ички иштер министрлигине ишенбөөчүлүк бар да. Сиз муну кандай баалайсыз? Эмне үчүн ишенбөөчүлүк бар жарандарда? Эми ар бир жарандын өз эрки кандай эмне кылганы. Биз жарандардын ой пикирине мындай эмне кыла албайбыз. Биз мүмкүн болушунча кылган кызматыбыз менен, иш аракеттерибиз менен толук жана көрсөтүп айтып берип атабыз. Аны эми эл чечет, эл тараза эл чечет дейби.
ошондой мүмкүн болушунча өзүбүздүн жанагы күч аракеттерибизди жумшап, өз убагында бүт жанагы элге ачык айкын бүт кылган иштерибизди толугу менен көрсөтүп берип атабыз. Аны эми келишет. Эми Коопсуз шаар долбоорун өтөлү. Коопсуз шаар долбоору киргенге чейин азыр эми Коопсуз шаар долбоору кирип жана камералар орнотулгандан кийин кылмыштуулук жана тартип бузуулар азайды деп атпайсызбы? Ошо киргенге чейин кандай эле коомдо? Камералар орнотулганга чейин абал кандай эле? Камералар орнотулганга чейин эми өзүңүздөр деле билетсиздер, жанагы коомдук жайларда көп жанагы мурда мынтип айтсак болот. Мурда арыз даттануулар постфактум жанагы жабыр алуучу таяк жеп калгандан кийин же жанагынтип бирөө буюмун тартып алгандан кийин арызы менен райондук ички иштер бөлүмдөрүнө барып арыз менен кайрылчу. Азыр ошол коомдук жайларда ушул нерсе тыкыры көзөмөлгө алынып, өз убагында кызматкерлер тарабынан жана тапшырмалар берилип, ыкчам тергөө топтору, жанагы кайгыл күзөт кызматынын кызматкерлери өз убагында жөнөтүлүп, ошол окуя болуп аткан учурда кармап, кылмышкерди дагы, жабыр алуучу дагы кармап, керектүү жанагы жардамдарды көрсөткөнү мүмкүнчүлүк болуп атат. Андан тышкары ошол эле коомдук жайларда көп учурларда жанагы ички иштер министрлигинин бирден бир жанагы неси талабы жанагы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында жүргүзүлгөн иш-аракеттер. Анан кийин элдин коопсуздугун камсыздоо максатында жүргүзүлүп аткан иш-аракеттерди негизинде ошол видео камералар аркылуу коомдук жайларда элдер эс ооп кулап түшкөн учурлар болот. Жанында кетип бараткан жарандар жанагы кош көңүл мамиле менен эле карап коюп, бул маска кулап калдыго деп бирөө дагы жардам берген аракетин кылышпайт. Ошол учурларда именно жанагы операторлор тарабынан керектүү кызматтарды тартылып, ошол биринчи жардам көрсөткөн учурлар деле болду. Көп учурда жанагы эпилепсиясы кармап кулап түшкөн учурлар болгондо, ошондо именно медуправление скорый помощьтун кызматкерлерин чакыртып, жардам көрсөтүп, анан кийин кызматкерлер тарабынан үй жайына жеткирилип койгон учурлар болду. Ушул басынан кылынып аткан жумуш ушунчалык эле ачык айкын бүт эле көрүнүп каралып турулат. Элдин коопсуздугун алдын алуу үчүн бүт аракеттер, чаралар көрүлүп атат. Мен дагы бир жолу сурагым келип атат сизден, дагы бир жолу оюңузду тартынбай эле эркин айта бериңиз. Кыргызстанды канчалык коопсуз өлкө деп ойлойсуз? Кыргызстан коопсуз өлкө. Кыргызстан бүт жанагы бүгүнкү күндө мисал келтире турган болсок, мына тур сезон учурунда көптөгөн туристтер келип эркин эс алып келип кетишкен учурлар болду. Андан тышкары инвестициялар аябай эле жанагы эмнелер мурда кийин келчү эмес. Азыркы күндө бүт жанагы инвесторлор келип мүмкүн болушунча Кыргызстанды өнүктүрүү максатында иш-аракеттерин өздөрүнүн салымдарын кошуп иш-аракеттерин жүргүзүп жатат. Акыркы мезгилде, акыркы жанагы 20-жылдан бери бир да жолу жанагынтип элдин нааразычылык акциялары менен чыккан учурлар болгон жок. Бардыгы бүт бары орду менен оңдолуп, түстөлүп, мүмкүн болушунча ачык айкын келатат. Ошол себеп мен ойлойм, коопсуздук тарабынан Кыргызстандыкы жогорку эле деңгээлде. Сиз баягы элдин көбүнчө ушул тармакка келгендер, ички иштер министрлигине, күч орган кызматына келгендер көпчүлүгү мындай бала кезден кыялданып келет го ушул кызматкачы. Мындай чын ниети менен бар адамдар гана келет да. Сиз кантип келип калдыңыз эле бул жака? Мен деле ошол ниетим менен келгем. Мен окуу жайды аяктоодон алдын Суворовский училище бар болчу. Ошол жерден Суворовский училищеден окугам. Андан кийин эле ички иштер министрлигинин мурда высшая школа милиция болчу, андан кийин академия болуп калды. Ошол академияны аяктап, андан кийин ушул милиция катарына келип, толугу менен күчүм барынча, мүмкүнчүлүгүм жетишинче ушул кызмат өтүп
келатабыз. Кудай буйруса ушул ардактуу эс алууга чыкканга чейин ушул чын дилим менен иштеп бергенге даярмын. Жарандардын алдында, коомчулуктун алдында өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди кандай сезесиз? Албетте жогорку деңгээлде мүмкүн болушунча ушул коомдук жайларда жүргөндө, жалпы жарандардын алдында болгондо кандай бир нелер болуп кала турган болсо, мыйзам тартип бузуулар болуп кала турган, мүмкүн болушунча аралашып, кызматкерлерди чакырып, керектүү кызматтарды чакырып, бүт баарын ошол жерде жардам бергенин аракетин кылам. Сыртта жүргөндө, форма кийген адамдарды көргөндө, жарандар ошолорду карап үлгү алат, ошолордун баскан турганын көрөт. Сиз коомдук жерлерде өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Мүмкүн болушунча түз. Бул жасалмасы жок. Жасалмасы жок эле, мүмкүн болушунча түз. Коомдук жайларда, элдин арасында жүргөндө кайда болбосун, мүмкүн болушунча түз кан алып жүргөнүн аракетин кылам. Сиз жана сөздүн башында айтып өттүңүз да, кылмышкерлердин жүзү аныктагандан кийин аты жөнү базага түшөт депчи. Алар кайсы базага түшөт? База АИС РОЗ деп бизде ички иштер министрлигинде именно управление информационных технологий, ГУИТ, главное управление информационных технологий деп ошолордо издөөгө жарыялангандардын базасы бар. Андан тышкары ошол жана мурдагы кылмышкерлердин базасы, ошол бүт баары ошол жерде базада сакталат. Анан кийин именно издөөгө жарыяланган нелер база программага биздин жанагы кырдаалдык борбордун системасына ар бир убакыт сайын жаңыланып турат. Ошонун негизинде иш аракеттер жүргүзүлөт. Кыргызстан жалпы эле негизи толугу менен коопсуз өлкө болуш үчүн азыр эми 3000ден ашык камера бар дедиңиз. Дагы канча камера орнотуу зарылчылыгы турат? Бул боюнча чектөөлөр киргизилген эмес. Нонча камера менен эмне кылабыз деп. Жалпысынан айтып өтүп кеттим эле. Ошол жанагы жаңы конуштар, анан кийин жана коомдук жайлар, парк, скверлер көп жерлерде эле ачылып не болот. Ошого караштуу керектелип дагы эле орнотула берет. Бул определенный чектөөсү жок. Мүмкүн болушунча жалпы республика боюнча жана канча көп видео байкоо камера болсо, ошончо мүмкүнчүлүгүбүз кеңейе берет. Көпчүлүк камералар басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында да, аймактарда кандай каралган коопсуз камералар? Алыскы аймактар бар, бизде мисалы. Алыскы, жакынкы аймактарда ошол жалпысынан республика боюнча айта кете турган болсок, именно коомдук жайларда орнотулган видео байкоо камералар боюнча Чүй областында 300-кө жакын камера, Ысык Көл областынын аймагында 350 камера, Нарын областында 250 камера, Талас областында 260 камера, Ош шаарында 66 камера, Ош областында 240 камера, Баткен областында 200-гө чукул камера, Жалал Абад областында 260 камера. Ушун сыяктуу эле бүт жанагы областтарда коомдук жайларда. Бул жанагы мен сизге айтып кеткен жалпы коомдук жайларда орнотулган видео байкоо камералар. Анан сөздүн башында биз Айсулуунун өлүмү, анан Ак Ордодогу акыркы эки резонанстуу окуя боюнча баштадым эле да. Ак Ордодогу кылмышкердин жүзүн таанууда бул болжолдуу түрдө көргөзүп берди го жүзүнчү камераларчы. Анан мындай ушул кылмышкерди башында ушундай бир элде ишенбөөчүлүк пайда болуп кетти. Бул туура эмес, табылып атат, мындай жүзү анык эмес депчи. Негизи ушул коопсуз камерага түшкөн кылмышкерлердин жүзү мындай чындап эле так аныкталабы? Албетте. Албетте бүт баары так аныкталып калат. Анткени камерада мен жогоруда айтып кеткендей эле ар бир жанагы адамдын жүзүндө 70тен ашык рецепторлори бар. Ошого искусственный интеллект непосредственно бүт баарын жанагы издөөгө жарыяланган менен
жана видео камерадан өткөн жарандын жүзүн сличать этет. Сличать эткенде ошол кайсы бир жанагы рецепторлор дал келе турган болсо, ошонун негизинде в процентном соотношении чыгарып берет. Но киши, камерадан өткөн киши моунча пайыз силер издеп аткан адамга окшош экен деп. Бүт маалыматын терден в процентном соотношении чыгарып сразу звуковое оповещение берет. Ошонун негизинде кызматкерлер тарабынан дагы кароо жүргүзүлүп, уже бүт детально карап чыккандан кийин, анан кийин кармоо иш аракеттерин жүргүзүшөт. Коопсуз камера деп атабыз. Бул сиздердин ишиңиздерди канчалык деңгээлде жеңилдетти? Коопсуз камера жалпы ушу коомдук жайларда орнотулган камералар аркылуу көп эсеге эле жеңилдетти. Анткени себеби мурда кийин жанагы коомдук жайларда орнотулган камера жок кезинде ошол жерге жанагы патруль кызматкерлерин коюш керек болчу. Элди аралап басып жүрчү. Ар бирөөсүнүн определенный жанагы эмнеси бар болчу. Маршрут басып жүрө турган. Ар бир жанагы нелер кызматкерлер ошол аркылуу басып өздөрүнүн жанагы коомдук жайларда басып жүрчү. Азыркы күндө ошол кызматкерлерди үнөмдөө максатында ошол камералар аркылуу бүт жанагы коомдук жайды толук кандуу көзөмөлдөп турса болот. Азыр автопатруль деген бар. Ошол кызматкерлерди кандай бир жагдайлар болуп кала турган болсо, мыйзам, тартип бузуу учуру, элдер көп чогулуп же мушташный болуп кала турган болсо, сразу эле ошол кызматкерлер тартылып, ушул жерге көңүл бурула деп, райондук кызматкерлер, анан кийин күзөт кызматынын кызматкерлери тартылып, сразу күч аракеттер ошол жерге тартылып алынат. Сиз буга чейин кылмыштуулуктун бет ачылгандар боюнча статистиканы айтып өттүңүз. Негизи жалпы эле коопсуз шаар долбоорунун негизинде негизи эле издөдө жүргөн адамдарды, кылмышкерлерди кармоодо таасири кандай экен? Таасири аябай эле жакшы. Жалпысынан айтып кете турган болсок, мына 2025 жылдын 9 айынын ичинде эле 733 издөдө жүргөн адамдар кармалды. Издөдө жүргөн дегенде бүт баары эле кылмышкер болуп эсептелбейт. Анын таланткенин себеби жанагы айтып кеткен болчумун. Дайынсыз жоголгондор дагы издөөгө жарыяланат. Ошол себептен биздики издөдө жүргөндөр жергиликтүү издөө деп коет. Бул жана ички иштер органдары тарабынан издөөгө жарыялангандар. Андан тышкары эл аралык издөө болот, Интерпол линиясында издөө болот, анан кийин дайынсыз жоголгондор. Ошолор бүт баары жалпысы эле 733 бул жана издөөдө жүргөн жарандар болуп эсептелет. Жалпы система киргизилгенден баштап 2022 жылы ноябрь айынан бул система ишке киргизилген. Именно распознавание лиц. Элди жүзүн таануу боюнча. Ошол убакыттан баштап 2022 жылдан ушул бүгүнкү күнгө чейин 2500 киши издөөдө жүргөн киши аныкталып, кармалып, ошол инициатор аларга өткөрүлүп берилген учурлар болду. Бул долбоор ишке киргенден бери? Долбоор ишке киргенден бери. Эл аралык издөөдө бизде жана жумушта бир учур болду. Россия Федерациясынан келип, бул жерде сел саяк болуп жүргөн киши адам өлтүрүү фактысы менен 8 жыл мурун издөөгө жарыяланган экен. Ошол кишини жүзүнөн таанып, система аркылуу жүзүнөн таанып, кармап өткөрүлүп берилди. Бул эл аралык издөөдө жүргөн, негизи мындай учурлар көп эле болот. Албетте, аябай эле көп болот. Ушул бүт бөлөк жактан издөөгө жарыяланып, анан кийин биздин базага түшүп калган учурларда ушундай эл аралык издөөдө жүргөндөрдү көп учурда кармап өткөрүп берилип аткан учурлар болду. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн ушул коопсуз шаар долбоору жана анын кылмышкерлерди кармоодо таасири тууралуу кеп кылдык. Аны мен Жазгүл Мадинова алып бардым. Ал эми бизде конокто Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги Алмаз Батырбаев болду. Биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.